Кыргызстандын жараны Россия жергесинде кантип мыйзамдуу жүрө алат? Биринчи эле Кыргызстандын жараны Россия жергесине киргенден кийин миграционный картаны алып 30 күндүн ичинде регистрацияга турушу керек. Экинчиси, ошол эле 30 күндүн ичинде дактилоскопия, фотографирование жана медицинское освидетельствование процедураларын өтүп, бланктарын алышы керек. Үчүнчүсү, миграционный картада цель въезда работа деп жазылгандыктан, сиздер сөзсүз түрдө 90 күндүн ичинде официалдуу түрдө жумушка орношуп, трудовой договор же договор ГПХ түзүүңүздөр керек. Эгерде жумуштан официалдуу түрдө арыз жазып кете турган болсоңуз, закон боюнча сизге 15 күн берилет жаңы жумушка орношуп, трудовой договор түзгөнгө. Эгерде бул милдеттерди аткарбай турган болсоңуз, закон боюнча сизди административдик жоопкерчиликке тартып,